Кандайсыздар, бул жайлоо бийгүүсү экинчи томду билесиздер, тюнерди, комузду күлөйсүздөр. Анын могу знактар деген бул тональность ля мажордо дегенде да. Мисалы, тюнерди маңдайыңызга коесуз дагы, ляны таптыңыз да, анан до деген нотаны ойноп атканда сөзсүз түрдө тюнерде до диез, диез деп аталат. Сөзсүз түрдө до мындай торчо көрсөтүп туруш керек. Ойноп атканда ушу до диез торчо көрсөтүлүп турса, анда сиз так басып аткан болосуз до. Анткени үчүн чыгарманын башында ушулар көрсөтүлүп турат. Сольду ойногондо соль диез, соль бул күйдө соль деген нота болгондо соль диезди көрсөтүп турмак да. Анын ля менен синин аралыгы алыс, манжалары. Анткени аты жоктун орду бар, бирок бул жакта аты жокту ойнойсуңар деп айтылган жок. Ошон үчүн си менен баягы ля менен сини ойноп жатканда манжаларыбызды алысыраак кылабыз. Монтип баардык манжаларды бүрүштүрүп монтип ойнобой, алысыраак мындай. Андан болсо биринчи комузду күлөдүк. Анан ноталарды кайталап алабыз. Ля кайсы менен алынат, си кайсы менен алынат, до кайсы менен алынат, ре, ми. Кайсынысы ылдый, кайсысы өйдө. Мынакей ылдый десе, кээ бирлөрүңөр өйдө ойноп салышыңар мүмкүн, могу жака келгенде. Мисалы, бул сүйлөм да, мисалы, бир сүйлөм бүттү, как точка сыяктуу да, бул сызыкча таякча кетти, так деп коет. Бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө биз ылдый башташыбыз керек. Ушул жака келгенде өйдө баштап кетишиңер мүмкүн. Келдиңиз, бүттү, точка дейбиз, жаңы сүйлөм, эмне кылабыз? Жаңы сүйлөмдү чоң тамга менен жазабыз го, ошол сыяктуу ылдыйдан баштайбыз. Анан мынакей так бүттү, сызыкча кетти. Сызыкча бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Кайра биз эмне кылышыбыз керек? Ылдыйдан башташыбыз керек. Анан мынакей ылдыйдан бүттүк, сүйлөм бүттү, ылдыйдан баштайбыз. Анан эки сызыкча болгондон кийин гана бул чыгарма бүттү делет. Бир сызыкча болгондо анан кийинкиси уланат, так деп коет. Экинчи сызыкча болгондо уже бул чыгарма бүттү. Анан могу 4-4 дегендер бул мындай да. Эң үстүңкүсүн бүгүн үйрөнөлү. Могу бир сүйлөм үчүн 1, 2, 3, 4 деп санаганга чейин ойноп бүтүш керек. Могуну бир сүйлөмдү, мисалы үчүн 1, 2, 3, 4 деп санап бүткүчө могуну ойноп бүтүш керек. Ошону түшүндүрөт. Бул жакта 3 болгондо 3кө чейин санаганга чейин ойноп бүтүш керек. 2 болсо 2ге чейин санаганга чейин ойноп бүтүш керек. Муну биз 4кө чейин, бирок ал санаганды биз ичибизден ойноп жаткан кезде санайбыз. 1, 2, 3, 4 деп жай ойнойбуз. Ноталарын айтайын. Ля, ля, си, до, ре. Чыгарма бүттү. Кайра ылдый баштайбыз. Шашпай. Ре, ми, ре, до. Ылдый баштайбыз. До, ре, до, си. Си, до, си, ля. Бүттү, чыгарма бүттү. Ушуну шашпай ойнойбуз. Артыңардан 5 ит куалап келатканда шашкандын кереги жок. Шашпайбыз. Сизди эч ким урушпайт. Жатка ойнобойсуз, дептерге жазасыз мындай кылып. Маңдайыңызга коесуз дагы, ойнойсуз нотаны карап. Анан видео урокко тартып, өзүңүздүн ойноп атканыңызды анан группага жибересиз.